Masad сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысымы менен. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Абу Лахабтын эки колу өзү куурап калсын. Куурап да калды. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ага мал дүйнөсү да, бала чакасы да пайда берген жок. Sayasla naran dhata lahab. Ал жакында алоолонгон тозокко ташталат. وامرأته حمالة الحطب. Ал эми пайгамбарга каршы доомат ушак көтөрүп жүргөн анын аялы болсо, наркы дүйнөдө отун көтөргөн абалда. في جيدها حبل من مسد. Анын мойнунда тозоктогу курма дарагынын буласынан эшилген жип. Абу Лахаб пайгамбарыбыздын аталаш тууган агасы эле. Бирок ал пайгамбарды катуу жек көрүп, көп жерден залакасын тийгизген. Абу Лахаб мушрик болгондуктан тууганчылык мамилесин бекемдегенди ойлонгон эмес. Ошондуктан Аллах аны жазалап, кыямат күнгө чейин уятсыздык кишендерин ага жүктөп койгон. Абу Лахабтын колдору жерге кирсин. Ал бактысыз эми эч нерседен пайда таппайт. Аны байлык бузду да азаптан сактаган жери жок. Башына бале түшкөндө аны эч нерсе куткара албайт. Тозок оту бүт тарабын курчап, аялы болсо ошол отко отун ташыйт. Ал дагы пайгамбарыбызга зыян берип, үйөөсүн күнөөлөрдө коштоп, Аллах жана Аллахтын дини менен душманчылыгына колдоо көрсөткөн. Пайгамбар жөнүндө жалган ушак таратып, жамандыкка болгон аракетин жумшаган. Курма дарагынын буласынан эшилген жипти мойнуна салып, аркасына отун жүктөгөн адамдарга окшоп, тозокто өз күнөөлөрүнүн оордугун тартат. Башка тафсирге ылайык, мойнуна курма дарагынын буласынан эшилген жип менен отундарды байлап күйөөсүнө чогултуп барат. Бул сүрөдө бир чоң аян катылган. Аллах бул сүрөнү Абу Лахаб аялы экөө өлө электе эле түшүргөн. Жана алар сөзсүз тозок отуна ташталат деген. Алар ислам динин кабыл албайт экенин алдын ала айткан. Кийин чын эле кайыпты жана айкынды билүүчү айткандай болуп чыкты.